Assalamu alaikum, hurmatli bag'bonlar. Men birdekeni aytib o'tayin degan edim. Mening atam atасы shunday жүзүм бак кылган. Анын атасы дагы жүзүм бак кылган. Мен кичинекей балалыгым ушундай бала болуп жүрген маалымда ошол атам менен чогуу ушу жакка келет элек. Бул Серный рудник. Анан мына жерден источниктен алтын күкүрт суусун алып барып жүзүмгө чачат элек. Сайыз маалында ушундай насос болот эле, ошол менен чачылат эле. Анан баягындай биз азыр колдонуп аткан Ридамил, Топаз, ошол сыяктуу фунда зол болобу же бөлөк дары-дармектер бирөөсүн дагы колдонгон эмес да. Атам рахматтуу ошол мына ошо алтын күкүрттүн сууну алып барып жумасына бир жолу чачат эле. Жүзүмдөр вообще сонун болгон. Эч ооруганын билбейм да жүзүмдөрдүн. Акып кеткен дагы, бөлөк болгон дагы эстей албайм. Эң мыкты жүзүмдөр ошол атамда болот эле. Анан контакт кылат эле, анан ошо алтын күкүрттүн сууну алып барып чачканбыз. Ошол эсимде. Мен дагы ошол ар жылы келип 100-150 литр алып кетем. Жумасына бир жолу же болбосо 10 күндө бир жолу чача берем шундан. Анан баягы коллоидный килограмм менен сата турганы бар. Ошондон алып марлиге түгүн кылып, марли менен байлап илип коюлат эле. О, сөрттөктүн ошонун жүзүмдүн арасына илинип турат алтын күкүрт. Бөлөк эчтеке колдонгон эмес. Ошол мына Жалал-Абад, Сузак, Кара-Дарыя, бuyog'i Бегебат, кимер болсоңор келип бекер эле жол керек кылып келсеңер, алып кетсеңер болот. Мына жерде гипсокартонный завод бар. Ошо гипсокартонный заводдон өткөндөн кийин мындай мына вагончик турат. Ошо вагончиктин алдына келгенде сол жагында источник бар. О, жакта мына экскаваторлор Акиташтын карьери бар. Анан мына жерде мына источник. Челек алып келсеңер, челеги менен батырып алып кетесиңер. Даяр. Табигый мындай биологический, экологически чистый дары-дармек. Адамга да пайдалуу болот. Кимге жара чыккан болсо, колунда бирдекелер, аягында, бутунда грибоктор болсо, ошолар жууп салса да болот. Жакшы пайда кылат.